Биткоин маселеси кандай? Азыркы мен жеке өзүм чоң устаздарыбыз дагы буга жооп бере албайт. Дүйнөлүк деңгээлдеги чоң аалымдар бар. Шейх Курро Дагы деген дүйнөлүк фатванын башында турат. Ошол киши мынтип айтат, бул биткоин маселеси ончо электронный акча болуп атат да, банкнот. Мунун тарыхы кыскача учкай айтсам, 3 мамлекетте бул азыр иштелет. Биткоин маселеси банкнот. Швейцарияда, Жапонияда, азыркы Олимпиада оюндары өткөн Японияда, 3-чү Швейцарияда мамлекеттик деңгээлде муну иштетет, бизнеске колдонушат. Башка дүйнөлүк деңгээлде мамлекеттик деңгээлде иштелбей эле мындай чеке частный фирмалар менен иштеп атат. Бул бир. Экинчи маселе, мунун шариаттагы өкүмү кандай? Колдонууга ал киши көпчүлүк аалымдар, ислам аалымдары, чыган аалымдары биринчи номерде тургандар сунуштабайбыз дейт. Бул акча менен мамиле кылууга биз сунуштабайбыз, адал деп айтыш кыйын дейт. Кайсы факторлар, кайсы далилдер себептен? Биринчи далил. Кур'ан Каримде Аллах Таала айтат: "Илля ан такуна тижаратан ан тарадин минкум." Соода сатык маселесинде жалпы эреже алдап кетпестен, бирөөнү наразы кылбастан соода болуш керек, ошондо адал болот. А бул электронный акча экен, бул колубуздагы акча, бул деле акча эмес, алтындын несеси болгон да негизи. Бирок бул мамлекет артында туруп бекитип аткан үчүн мунун күчү бар. Болбосо бул кагаз, бирок мамлекет номерлерди коюп бекемдеп турган үчүн мунун күчү бар. А банкнот, электронный акча, биткоиндерде андай нерсе жок. Аны өтө жакшы окуган айтишник же хакер болсо бирөөнөн алып кете берет. Илон Маск да ошондой окуяны көрдүк биз. Канча адамдар ага даттанышты. Акчалары күйүп кеткен жок. Бизнеске салган акчалары. Демек бул нараазычылык менен болуп атат. Хадистен далил. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла таби' ма лейса индак" дейт. Колуңдагы жок нерсени сатпагын дейт. Бул акыйкатта жок нерсе, жөн эле электрондук нерсе, цифралар. Чындап акча сыяктуу бар нерсе жок. Үчүнчү шарты, бул азыр арам дегенде, болбойт дегенде, түбөлүк арам болуп калабы же ушуга келебизби? Билесизби, биз акчанын экономика жаатында Шейх Мухаммад Такиттин Усман айтат, акчанын азыр 12-нчи этабында жашап атабыз. Алтын күмүш болгон, ал жерде инфляция жүргөн эмес, келип бартер болгон, мындай болгон, азыр кагаз акча мындай болуп туруп, 12-нчи стадия, 13-нчи стадия электронный акчага барабыз. Эртеңби бүрсүгүнү бирок барабыз. Ошондо бүт бул мамлекетке сиңип, мамлекет муну изучать этип, изилдеп чыгып, аркасына мамлекет туруп, бекитип туруп, анан шарт жолдобосун алдап кетпегендей турса, ошондо адал болунат, бирок ага чейин тартипсиздик башаламан бул азыр. Бар эле акча менен бизнесиңизди кылып туруңуз, чекменден оолак болгонуңуз жакшыраак. Аллах билүүчү. Бул ошол шейхтердин, чоң аалымдардын сөзү. Ассаламу алейкум устаз, криптовалюта адалбы? Жана жооп берилди. Көпчүлүк аалымдар адал дебейт. Аны үчүн мамлекет аны кепилчилигине туруш керек. Мамлекеттин сүрү бар да. Бирөө алданып кетсе, ошону доолап алган болуш керек да. Мисалы, колубуздагы акча, мунун серийный номерлери болот. Бирөө банктан туура эмес жол менен хакерсил урдаганда эле аны жакшы дезе таап алат. Анткени ал жерде номерлери бар. Андай криптовалютада андай жок. Цифралар жоголуп кетет түп орду менен. Анан шариатта бар нерсе эмес, жок нерсени абан эле алып саткандай болуп атат да бул. Туура пайда болуп атат, кээ бир таксырлар иштеп атат, кандай болот? Ал ошол биздин кичине илимсиздигибизден, билимсиздигибизден пайдаланган адамдарды кээ бир жумушка сетевой маркетингде деле жоолукчан эжемдерибизди, башка сакалчан таксыр дамылдарыбызды алып барып иштетип, ошону далил кылып алат да. Ал далил болбойт. Далил шариаттын эреже нормалары болот. Ошого туура келсе келет. Ошон үчүн жанагы Чубак устазыбыздын айткан илимий эреже бар да, акыйкат адамдар менен эмес. Мына булар иштеп атпайбы дегенге алданбаш керек. Адамдар акыйкатка байланыш керек шариаттын нормасына, эрежесине. Чет өлкөнүн айтып атат, чет өлкөнүн компанияларынын акциясын сатып алса болобу дейт. Apple, Microsoft дейт. Алар менен иштесеңиз болот, албетте аны эч ким кайтарбайт. Бирок шариаттын чегинде эрежелерин сактап, анан криптовалюта менен эмес эң жакшысы. Башка суроолор жок болсо, мен атайын Египеттен кошумча жүгүм менен китеп ала келдим эле, жакшы бир ишти тирилтип коеюн деп. Ар бир сабакта аябай жакшы олуттуу берген суроолорго керектүү китептерди белек кылайын дедим эле. Ошол адамга бир чети белек болсун, экинчи илимге да окушуна себеп болуп калсын. Ошо бүгүнкү суроолордун арасынан ушул криптовалюта, Microsoft, Apple деген кишиге ушул китепти берип коеюн. Сиз бул китеп ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтыла турган бүт форма сыйгалары камтылган. Сиз аракет кылып окуп жүрүүгө аракет кылыңыз. Анан астыбызда бир инсапта аксакал атабызга ушул китепти берели. Сиз берсеңиз таберик болсун иншалла. Аллахым сизден разы болсун. Анан жанагы суроолордун ичинде азыр эсимден чыгып калды. Эң жаш бүгүнкү сабакка келген бала бар бекен, ошого бир китеп берип койсок,
келечек үмүттөн ушу сизге ушул китеп болсун. Бул эмнеге эң жаш Ханафи мазхабта фыкыхта эң биринчи окулуна турган китеп. Сиз мектепте дагы жакшы окуңуз, буюрса келечек өлкөбүздүн келечеги, анан кошумча каникулдарда арабчаны да окуңуз. Ушул китепти окусаңыз мен бактылуу болот элем. Кийинки бул китепти карекебизге берели. Карекебиздин урматы бар да, акыйда китеби Ханафи Матуриди акыйдасында. Ата сиз бир дуа кылыңыз, ошо менен намазга киришсек буюрса.